Бишкек шаарында чыгымга учурап, линиялары бузулган троллейбустардын Ош шаарында киреше алып келип жатканы депутаттарды таң калтырды. Оштун вице-мэри троллейбустарды кирешелүү жана шаарда тыгындарды азайтууга багытталган пайдалуу коомдук транспорт деп сыпаттады. Буга байланыштуу депутат Исхак Масалиев Бишкектин троллейбустарды колдонуудан баш тартуусун саясий чечим деп атады. Тармактык комитетте Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын насыялык каржылоосу менен ишке аша турган Оштун электрдик коомдук транспорту долбоору каралды. Депутаттар карама-каршы пикирлерди жараткан жагдай боюнча Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин жыйынга чакырууну сунуштап, маселе күн тартибинен алынды. Мына бул өкмөттүн ушул чечимдерине Улукбек Ибраимович, мен такыр түшүнбөйм. Биз эгерде троллейбустардын мына Бишкектин жарандары чыкты, экологиялык таза транспортты жок кылбагыла деп. Ага карабай биз буну жок кылдык. Мына аябай минус болуп атат деп. Азыркы сөздөрүн уксак. Көрсө Ошто күнүгө 4000 сомдон таап атыптыр. Бул жерде минус болгон троллейбустар. Демек, Бишкекте урлук болгон баарын урдап атышкан. Мисалы, мен 5-нче Бишкек департамент айтып атат, Нарынга 6 троллейбус бердик деп. Мен жакында уктум, Нарын шаардык кеңеши, Нарында өзүңүздөр билесиздер, шаарда эң чоң бир көчө бар. Ошону кеңейтип жазап жатышат, троллейбус линия эстетикалык көрүктү бузуп атат деп каршы чыгып, отказ кылып атышат троллейбустан. Наоборот, демонтаж кылабыз деп атат. Биз дагы автобус киргизебиз деп. Жана Ош кандайча кылып атат. Негизи эле сурооңуздар, жообуңуздар канааттандыргы эмес.